Ушундай бир ойло инсандар айтат. Сен колуңа берилип жаткан белектин азыгына караба дейт. Сизге бирөө белек берип жатат, ошол белектин кичинекей азыгына карабагың дейт. Ал белек ким тараптан берилип жатат? Ал белек эмне нерсе менен коштолуп жатат, ошол нерсеге кара дейт. Сизге бирөө бир кичинекей бир саат белек кылышы мүмкүн. Бир тесмес хайя кылышы мүмкүн, белек кылышы мүмкүн. Карасаңыз бир кичинекей саат же кичинекей бир тесме көңүлгө ала турган нерсе эмес. Бирок аны ким сизге белек кылып жатат? Аны карагың дейт. Аны эмне нерсе коштоп жатат? Ойлоп көрүңүзчү, эгер сизге ушундай бир жамаатта бир чоң аалым келип туруп, баян кылып бүтүп, арабыздан бирөөсү көрсөтүп эле ишара кылып сиз келиңизчи деп келгенден кийин колунда дайыма тартып жүргөн тесмесин сизге белек кылып, ушул сизге белек деп берип аткан болсо, туурабы? Ал канчалык азаматка ээ болот, канчалык улуу нерсе болот. Ушундай бир аалым келип мага тесмесин таштап кетти деп ушундай дайыма чөнтөк алып, досторубузга көрсөтүп айтып жүрөбүз. Алхамдулилла, ушунча жамааттын ичи эмне үчүн мени тандады экен дейбиз. Же болбосо жаш жигиттер азыр, жаш жигиттерди жакшы көргөн кыздары бир белек кылып койсо, же бир кичинекей бир нерсени жазып жөнөтүп койсо, канчалык рахатка батат. Ал кичинекейлигине карабайт. Анын артында ким турат? Жакшы көргөн, келечекте үйлөнө турган кызы турат. Туурабы? Ага 10 эсе чоң болгон белекти бир дос берсе, ага көңүл да бурбашы мүмкүн. Себеби ошол белек менен аны сүйүү коштоп турат дейт. Мени жакшы көрөт экен деген нерсе чыгат. Эми карап көрсөк, туугандар, Алла Таала сиз менен бизге кандай белектер берип жатат. Бергенде дагы эч нерсе үмүт этпей берет экен. Эң бир чоң неъмат, эң бир чоң белек бул ден соолук экен. Кудай Таалам бизге ден соолукту белек кылып бекер берип койду. Көздү берди, кулакты берди, баарын ден соолукту баарын берип, болгону ушул нерсени туура жолго иштет деп талап кылып жатат. Ысырап кылбай иштет дейт. Ысырап кылба дегенде эле биз биринчи ойго келе турган нерсе, сууну көп даратта иштетпе, тамак жеп жатсаң калып калса мусорго таштап салба, таштандыга таштаба деген нерсени түшүнөбүз. Эң чоң ысырап, туугандар, эң чоң ысырап бул өмүрдүн ысырабы экен. Эң чоң ысырап бул ден соолуктун ысырапкерчилиги экен. Кудай берген ден соолукту, Кудай берген көздү кайсы нерсени көрүп жатабыз? Кудай берген кулак менен музыканы угуп жатабызбы? Же бир баян угуп жатабызбы? Кудай берген көз менен аят хадистерди окуп жатабызбы? Же башка нерсе көрүп жатабызбы? Башка нерсе окуп жатабызбы? Караңыздарчы. Канчалык бир кичинекей нерсеге маани берет экенбиз дагы, негизги маани бере турган чоң ибадаттарга маани бербей калдык. Мечитке оң бут менен кирип, оң бут менен чыгышыбыз керек дейбиз. Маани беребиз. Бирок башка бир мусулман бир тууганга кандай мамиле кылабыз? Жүрөгүн оорутпайынчы ушунун. Ата-энем жүрөгүн оорутпайынчы деп ага көп маани бербейт экенбиз.